Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы. Бүгін Говорит ТВ телеканалында жогорку кеңеш, жаңы жогорку кеңеш кандай болот деген темада талкуу өткөрөбүз. Бизге катышып жаткандарды айтып коеюн. Мындайдан баштайын да, Султанбай Айжигитов, жаңы депутат, бирок чечим чыга элек да. Мурдагы эки жолку губернатор Баткендин Шайырбек Маматокторов, журналист жана саясат талдоочу. Бул жерге кошулат Исхак Масалиев келиш керек. Эл атам дейт, пробкада тыгылып өтө албай атам, азыр келем деп айтты. Бу дагы жаңы депутат, мурда дагы депутат, бир нече чакырылыштан депутат болгон жана Кубанычбек Исабеков, жогорку кеңештин экс-вице-спикери. Ушундай, Мен башында айта кетейин, биз 40 мүнөт талкуу кылабыз, кандай болду, жогорку кеңеш канчалык айырмаланат, азыркыдан шайлоо кандай өттү деген маселелерге дагы кандай нааразычылыктар бар, эмне канааттандырат, эмне канааттандырбайт деген. Анан 40 мүнөттөн кийин бир 10 мүнөт биз бир айткандарды чыгарабыз экранга, жана мен окуп берем. Ошол пикирлер тууралуу, шайлоо тууралуу, силер өзүңөрдүн оюңарды айтасыңар, туурабы, туура эмеспи деп. Анан эң аягында 10 мүнөттө эмне кылыш керек, канткенде абал оңолот эле, канткенде жакшы болот эле, эмне жаман болот деген өз корутундуу пикириңерди айтасыңар. Кимиңерден баштайлы? Жаңы шайланган депутаттанбы же мурдагы экс-вице-спикерденби? Кандай жеңиш? Макул, анда баштаңыз. Кандай эмне деп айта аласыз? Силердин партия, сиз көрсөтүлгөн партия өтпөй калды. Мен бул Улуттар биримдиги партиясынан талапкер болчумун. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Эми өтпөгөнү чечим чыга элек. Анын үстүнө ар бир партиядан БШКнын төрайымы дагы айткан, бирден өкүл бергиле, керек болсо айтишниктерден деп, жанагы сервердеги болгон сбой боюнча разбор кылалы деп. Анын үстүнө мына закон боюнча колго саналуу дагы бүгүн бүтүп атпайбы, колго саноо. Ал закондо жазылып турат, мисалы 35-дин 3-беренесинде 3-пунктундачы. Колго саноо деген ошол күнү, ошол жерде, ошол убакыт өткөрүлөт деп турат. Аны 5 күн, 10 күндөн кийин өткөргөндө болбойт алчы. Анан ал байкоочулардын баарын чыгарып ийип, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жок, бирөө дагы. Ошол эле саясий партиялардын биринде өкүлдөрү жок. Анан көрүп атпайбызбы экрандан чачып алып туруп, Базар Коргон жана башка райондордон столдун үстүнө чачып алып туруп, анан ручкалар менен оңдоп атканчы. Бул эми түздөн-түз мыйзам бузуу болот. Мен ичим тарыган жери жок. Ичим күйүп, ушу мен сөзсүз депутат болушум керек дедим жок, бирок элдин ишенимин уурдаган бул туура эмес болуп эсептелет да. Мыйзам баары мыйзам чегинде болуш керек. Мисалычы, анан мен силерге мына демонстрация кылып коеюн деп атай алып келдим эле. Могул мисалы саат 15:00-дө чыккан БШКнын борбордук серверинде, мисалы бул партияныкы Улуттар биримдик 31.317 дош менен келет. Андан кийин саат 8-ден, кечки саат 8-ден 40 мүнөт, 46 мүнөт өткөндө Улуттар биримдиги 47.740 чыгып атат. Андан кийин сбой болду. Андан кийин 5 мүнөттөн кийин кайра чыгып атат. Уже 20.000дей добуш кесилип кетет. Эмне дегенде эмес, бир 40 мүнөттө иштебей калдыбы? Жок, мына бул жерде мына убактысы көргөзүп турат да. 20:46да бир 47.740 көргөзүп атат. 21:20да уже тиги 20 канча болуп калат. Эми баарыныкы көбөйүп кетти деп атпайбы? Баарыныкы көбөйүп кетти. Жок, бул жерде баарыныкы көбөйбөй эле керектүү партиялардыкы көтөрүлүп кетти дагы, кереги жоктордуку түшүп кетпеди бул жерденчи. Эми мисалы бул кызды деле карасаңыз, бул сотрудница экен, бакшы, күйөөсү, ата-энеси, бир туугандары барып добуш берсе, бир да добуш чыкпай атпайбы. Анан жазып атпайбы, байкуш ата-энемдин добушун калтырып койсоңор болмок деп. Бул кандай түшүнсө болот? Мисалы жанагы мына ошо борбордук серверде эле внутренний ошибки сервер деген түнү бою эртеси, андан кийин 5-6 күн дагы ушунду көргөзүп турду. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген удасы мен ошончо 5-6 күн эмес, ошол күнү иштебей калды, андан кийин дагы иштебей кайра ушундай болду го. Мен жанагы элдик көзөмөл деген коомдук бирикмени жетектейм. Анын атынан бир нече жолу мен суроолорду жибергем. Ошол эле БШКга, ошол эле биздин
улуттук байланыш мамлекеттик агенттигине ал жерден жазып атышат. Мына бул асуу системасы асуу бул жакшылыкка алып келген нерсе болчу. Бирок мунун сертификаты 17-жылы бүтүп атпайбы мына. 17-жылы акыркы жолу алынган. Завод жазып атат бул жерде. Башка деталдарды койгонго болбойт, башка мамлекеттикин койгонго болбойт. Бул атайын жасалган оборудование депчи. Анан биздики серверди дагы бул техобслуживание, бул техосмотрдан өткөн эмес, техник осмотрданчы. Бул сертификаты берилген эмес. Сертификаттары мына карап көрүңүз, мөөнөтү качан бүткөнүнчү. Бул кандай биринчи коюлгандан кийин башка адистер анын баарын оңдоду. Жок, адистерди мындай да, анда эмне үчүн биздин мамлекеттик агенттиктен сертификат алып койгон жок. Алар жарактуу. Жок бекен. Жок болуп атпайбы? Мына акыркы жолу берилгени мага официалдуу түрдө сизге берилген менен жиберет. Чындыгында бар, бирок официалдуу түрдө мына карасаңыз, мынакей кат менен алдым да. Мен муну президентке да жаздым, БШКга да жазгам. Анын үстүнө кээ бир асууларды мисалы ошол эле суу самырда сакталды. Караңгы жерде, сууктабы, Баткенде, Ошто, Көлдө, бардык жерлерде. А бир жердин бардык условиясы болду ошондой же жокпу? Анан бизде тарыхка кала турган бир нерсе, Кыргызстандан алды эмеспизби? БШК бир имаратта турат, а сервер башка имаратта турат. ошондой экен. Ошондой болуп атат. Ошолордун эле бир жер төлөсүндө деп. Жер төлөсүндө жанагы жасалма жасап аткандарды Токтай Меметалиева тартып алып чыгарды. Кандай болбосун бөлмөдө жасап Сол койсун. бездин анын үстүнөчү, мынакей Сол бездин төрагасынын орун басары айтып атат, биз кийинки күндөрү интервью берип, биз кайтарып атабыз деп. Эми бул жаш баланын сөзү да. Кайтарган неме кереги бар ал жерденчи? Мисалы бирөө ноутбук менен башка жерге отуруп программасына кирип алса эмне кылат? Американ шайлоосуна Россиялык адистер кийлигишти деп атат, алар барган жок да атайын тигилердин офисине. Сырттан жазып. Баруунун кажети жок. Анын үстүнө тиги мен мисалы азыркы чыкпай эле бүтөйүн. Бул маселе боюнча бул асуу жанагы сервердин даярдык көрбөй шайлоого алып баргандыгы жөнүндө БШКнын жоопко тартуу жөнүндө, анын үстүнө өткөн жылкы 4-октябрда дагы ушундай болбодубу? Эсиңерде президент болуп турган Сооронбай Жээнбеков барып бюллетенин өткөрө албай калган. Массалык маалымат каражаттарынан көргөзөт. 2-3 жолу өткөрө албай койгондо кызматкер барып жардам берип өткөрүп койгон. Бул эмне дегенди билдирет? Асуулар иштебейт дегенди билдирет. Ал кичинекей эме болушу мүмкүн да мүчүлүштөр. Кичинекей эмес, ал мүчүлүштөр. Бул мүчүлүштөр жердин баарында болду. Мисалы мен Жети Өгүз районунан өз көзүм менен көрдүм. Ырдык айылынан эл очередке туруп 200-300 киши өткөндөн кийин 2 жолу сбой болду. Кайра нөлгө түшүп атат. Бул эмне деген? Кайра нөлгө түшүп. Цифралар кайра момундай ойноп кетти да. Андан кийин мен муну Свердлов райондук территория боюнча Свердлов район сотунда караш керек. Мен ал жерге барсам, бул туура эмес болду деп. Мисалы өткөн жылы дагы 4-октябрда шайлоо жокко чыгарылбады. 700 миллиондон ашык акча бюджеттики кетти. Ким жооп берди бугачы? Кайра ак үй талкаланды, ак үйдүн кайра калыбына келтирген канча акча кетти? Ошол эле канча 200-100 кишилер жарадар болду, ушу күч структураларынын жарадар болду. Ким жооп берет? Бир киши өлдү бул жерде. Эми Свердлов район сот айтат, жок, административ сотко бергиле дейт. Бул деген аткаруу бийлигинин бир структурасы дейт. Эми юристтер, соттор ошентип айткан, бул эмне деген жорук? Ал эми өкмөттүн структурасындабы? Мен юрист катары айтайын, жогорку кеңеш кухнясы жакшы билген киши катары. Бул борбордук органдарга кирет, БШКнын. Ал премьер-министрге баш ийбейт, президентке да баш ийбейт. Бул деген көз карандысы орган. Ал административдик сотко берилет, административдик сот 3 ай карайт. 3 айдан кийин поезд кетет да. Мен бул иштерге шек келтиргим келбейт. Бирок шайлоого ылдам караш керек го. Конечно, ылдам караш керек. Ошентип карап атпадыбы? Кээ бир адамдарды чыгарып койгондон кийин кайра аны калыбына келтирип. Жок, муну административдик сот карабай, райондук сот караш керек болот да. Райондук сот тез карайт. Административдик сотко мени жиберип атпайт. Сиз бериңиз дейт. Мына мен почта менен да жибердим. Көрдүңүзбү? Мына почтовый эмелер менен турат. Уведомление. Президентке да, БШКга да мен бирде жооп ала элекмин азырчы. Эми соттор ушинтип алакита кылып атат. Мону деген мыйзамдуу жөнүндө жокко чыгарып койбойсуңарбы дегенчи. Кеп азыр дагы кээ бир айтып атпайбы, каражат кетет шайлоого деп. Мүмкүн 2-3 эсе азыраак кетет дегенден. Себеби азыр эле шайкомдордун ошо участоктордун баары аныкталган, оборудование бүт баары даяр, байланыштары бар. Ошол эле комиссия менен кайра өткөрсө болот. Бирок сапаттуусу келсе жакшы да. Сапаттуу парламент келсе. Болбосо мурункулар эле жанагы макала-сакалар кайра келгенде президентке да, өкмөткө дагы кандай иштейт а кишилер менен? Уят эмеспи? Ушул маселе. Экинчиси тиги элдин ишенимин алдап коюу бул келечекке жакшы алып келбейт. Дегеле күмөн жаратат. Мына бул шайлоонун
жанагыдай бузулуп калып, анан кийин башында бирди айтып атышты, анан дагы башка себепти айтып атышты, анан кийин аягында баары дал келип калып атат. Кулагынан сүйрөп да чыкпады кээ бир партиялар. Андан кийин кайра элдин баары кимдин кем экенин, кандай экенин айта баштагандан кийин кайра артка жылып атышат. Мисалы, бүтүн Кыргызстанды деле артка жылдырып коюп, кайра өткөрүп, кайра артка ушинтип атат. Эми жыйынтыгы келип атат. Анан бирок бул колго саноонун жыйынтыгы бул жараксыз деп закондо жазылып турат да, 10 күндөн кийин, 1 жумадан кийин аны эсептегенге болбойт. Эгерде жанагы бузулганда сайт, ошол замат баарын айтыш керек болчу. Бардык жерлердеги комиссиялар эч жака кетпегиле. Бул болбой калды, колго санайбыз. Ошон үчүн түнү бою иштесеңер дагы бүгүн бүтүрүш керек деп койсо болмок. Туура, аларды кууп чыгаппадыбы? Алар болсо баары кетип калган, 2 күндөн кийин кайра чогулуп атышат. Анын ортосунда эмне болуп кеткенин эч ким далилдей албайт да. Кимиңер кошосуңар? Билесизби, сервер маселеси боюнча бир топ артка жылсак окшойт. 10-жылдары биз мамлекеттик органдарга айттык. Домендик даректер деген бар да. Ошол нерсени мамлекет алыш керек. Сиз сайт ачсаңыз, майдан.kg деп ачсаңыз, ошону жеке компания регистрация кылат. Ал нормалдуу нерсе эмес да. Ал мамлекеттин карамагына өткөндө, себеби ал компанияда серверлерди сактай турган шарттар бар. Чындап эле БШКнын ичине серверни жасаштын өзү дагы бир топ мындай техникалык жактан кыйын. Анын сыртта турганы бирок мамлекеттик органда ошондой сервер жайгашканы туура эле болмок. Анан сиз айткандай мынтип койсо болмок деген нерсе болбош керек. Эгер бузулуп калса, сиз токтоп турула колдосо, андай шарт болбош керек. Акимдердин машина болуп кеткенде ошентип керек болчу. Болбош керек андай. Бул техника аны күн эрте, шайлоо күнү жарыяланган күндөн баштап биринчиден шайлоонун эрежелерин толук түшүндүрүү керек болчу. Бир мандаттуу жана преференциалдык деген эмне? Шайлоочулар билбейт. Башаламан 2 бюллетень, 3 галочка. Айрыкча партиялык тизме боюнча кайсы партияны тандаса, партия номер 3пү, 3-чү кандидатты партия номер 5пи, 5-чи кандидатты чийип кете беришкен. Ал жерде дагы ички рейтинг партиянын тизмесиндеги талапкерлердин ортосундагы рейтингке дагы адилеттүүлүк болбой калган. Бирок шайлоонун күмөн жараткан жерлери участок жабылгандан кийин, байкоочуну чыгаргандан кийин ал шайлоого күмөн жаралат. Адилеттүү түрдө кол менен эсептеп тапшырган кезде деле сыртка чыгып кеткен адам ал нерсеге ишенбейт. Эфирлериңиздин жайкы айлардын аягында акимдердин 40 машинасы жөнүндө сөз кылганбыз, эсиңиздеби? Ошондо айткам. Smartmatic деген заманбап терминалды келип президентке ушул мыйзамдын преференциалдык мыйзамдын демилгечилери презентация кылды. Аны жактырып, ошонун эффектин көрүп, чек кандай чыгат, кандай так эсептейт, программасы асуу бардык эмелерди окуйт, бюллетенди деп, анан кийин мыйзамга кол койду. Мыйзамдын баштапкы түрүндө босого 3% болчу, көрө акча 1 миллион. Анан кайсы бир себептер менен, кайсы бир акылдуу генийлер президентти бир мандаттуу деген 36 эчкур дегенде мынтип коелу деп, ал жагына түртүп, баягы бүтүн мыйзам баары эле преференциалдык ыкма менен, тизме менен кетмек да. Ошентип мыйзам өзгөрүп кетти, андан кийин босого 5%га чыкты. 5% өтө оор тапшырма болуп калды партиялар үчүнчү. Биринчиден, явка аз, келген шайлоочунун саны аз болду да. Ошондо бизге 100 миңге чейин сизге 5% алуу үчүн 1 миллиондон канча 2 миллион шайлоочу келсе 100 миң эме алышыңар керек эле да добуш. Бул өтө оор, кыйын. Анын үстүнө ар жылы эле шайлоо боло берип, тажап, элдер чочуп, анын үстүнө суук күндөргө туш келип калдык. Шайлоо ушундай факторлор менен. Булардын даярдыгы шайлоо күндөн кийин, шайлоо жарыяланган күндөн баштап үгүттүү иштерин жүргүзгөн жок. Акимдердин машинасы Жүрөттүгү. Ал болбогон, аны эч ким көрүп түшүнгөн жок. Айрыкча мамлекеттик каналдарга таянган туура эмес. Азыр маалымат булактарын альтернативасы көп. Ошону заманбап ой жүгүртүп, жеке телеканалдарга чейин, облустук, райондук телеканал башка булактарга чейин, атүгүл соц тармактар аркылуу чейин шайлоочуга жеткириш керек болчу.
эрежени эч ким түшүнгөнгө үлгүрбөй калды. Ошондуктан шайлоонун жыйынтыктары албетте шек жаратты. Айрыкча өтпөй калган партиялар негиз болду да. Сиздер шайлоону буздуңар, мыйзамсыз болду дегенге негиз болуп калды. Адилеттүү шайлоо өткөзөбүз, бүткүл дүйнө таң кала турган шайлоо өткөзөбүз деп декларация кылган нерселерге көлөкө түштү. Өткөн партиялардын өкүлү эмне дейт? Мен биринчиден ошол Иман Нуру партиясын колдогон, анан жеке мени колдогон шайлоочулардын баарына ыраазычылыгымды билдирип койгум келет. Ошонун колдоосу менен, ошолордун колдоосу менен мен ойлойм, алар чын жүрөгүнөн доошуну берди биздин партияга. Ошого ыраазычылыгымды билдирип койгум келет да. Анан бул жерде чын эле жана технический жактарга көп буруп атабыз да көңүлдү. Мындай эмнегедир жанагы шайлоо системасынын системный жанагы эмелерге жакшы көңүл буруп атабыз да. Анан эми шайлоодо чын деле таза өткөрөбүз деген чын деле аракеттер болду. Ошого кескин чараларды көрдү. В общем-то бийлик жагынан бүт баары бутактардан. Анан бул жерде мен башка партияларды айтпайм, мен өзүбүздүн партиябыздын, биздин шартыбызга жараша айтып берейин деп атам да. Мисалы бизде бүт эле барды жаштар. Бир да эски депутат да жок, эч ким жок. Арасында аксакал менмин бирөө айтып атам, депутат болгон эмес, исполнительный медаль. Анан дагы эмнени айткым коет, акчалары жок такыр партияда. Анан агитаторубуз деле жок. Мисалы менде бирде агитатор болгон жок. Бирден наблюдатель болгон жок. Анан жана баннерлерибиз практически жок. Мисалы менде болгону на всю республику болгону 3 чоң баннер и где-то 2 чоң баннер и 3 кичинекей баннер болду да. Это все, на что я был способен, да. Анан калгандарыны биз анан да бир нерсени айтып коюш керек. Ошол партия менен барып атканда ал жерде жанагы руханий тазалыкты, иманды туу кылып, ошондой болсун деп, анан жана руханий тазалык өзүңнөн башталыш керек деп, биз ошол таза өткөргөнгө аракет кылдык да. Мындайча акча жумшаган жокпуз, эч кимди шылган жокпуз, оппоненттерди жамандаган жокпуз, только өзүбүздүн жасаган иштерибизди айттык. Анан кийин кантип ошол эмеде системада кандай катачылык болгон болсо, ошол бизди өнүктүрбөй жаткан системный кандай катачылыктар болсо ошону айтып аттык. Анан негизинен ошол системный эмелерди, Кыргызстанды кантип өнүктүрүп кетиш керек деп ошону эле айтып жүрдүк да. Только программаны айттык, только позитив, конструктив ошол жагынан болду дагы. Ушул шартка карабай биздин партия өттү де, мындайча айтканда. 6-чы болсун десе эле өттү да. Анан ушуга караганда мен ойлойм да, эгер жанагы, конечно, технический жанагы сбой андай дегенде определенный күмөндү жаратат, но бирок биздин шартыбыз боюнча, кантип биз иш жүргүзгөнүбүз боюнча, биздин оюбуз боюнча, эми таза шайлоо болду дебесек дагы, шайлоо тазалык жагына ооуду десек болот да. Ошондуктан азыр эми ушул ооуган жагы да тазалык жагына шайлоо ооугандан кийин ушуну эми мындан биягына ушул тазалык жагына ооуганды бекемдеп, мындан нары тазалап, эмдиги шайлоолорду действительно ушул катачылыктан баарын эске алып, эмеге ишке ашырыш керек деп ойлойм да. Калган партиялар, өтпөй калган партиялар силерди жаштарды кандай аракет кыла албай калдыбы? Биз деген тажрыйбасы бар партиялар. Анысын эми бул избирательди билбейсиң да кандай. Биз иштей бердик, эчтекени деле эме кылбай эле иштедик. Результаты ошондой болду. Бизге доошту берди, биз өттүк. Ал эми шайлоочунун эмеси да, это же как можно на них повлиять? Только вот ушундай өзүбүз иштеп. Башка эч кандай киргиши болгон жок. Башка эч кандай биз жак, мисалы биздин партия эч кандай давление болгон жок, мисалы да, эч кандай тоскоолдук болгон жок. Вот как было, так и есть. Ошондой да. Дагы бир партия өткөн, жогорку кеңешке өткөн партия, Мадумаровдун партиясы да, сиз 2-чи орунда болчусуз да, тизмеде. Кандай таза өттүбү шайлоо? Жок, таза өткөн эмес шайлоо. Силер өттүңөр? Өткөнүбүз деле таза өткөн эмес да. Значит, силер туура эмес шайландыңарбы? Жок. Биз таза шайландык деп убада бере алам мен, кепилдик бере алам. Мен жалпы сиз суроо бергениңизге жооп берип атам. Таза шайлоо өткөн эмес. Административдик ресурстук иштетилген эмес, бирок президент баш болуп, өкмөт башчылары баш төш болуп, баары аралашкан шайлоого. Экинчиден жанагы сатып алуу деген принцип
иштеп кетти, формалар өзгөрүлүп кетти. Анан эң өкүнүчтүү акыркы күндөгү баягы эсептөө процедурасы бузулгандан кийин толук ишеним жок болуп калды да. Күмөн. Сөзсүз күмөн санайбызда. Эмне үчүн андай болуп атат? Анан бул шайлоонун бир өзгөчөлүктөрү бар да. Бул жакшы жагы бар да, жаман жагы бар да. Бирок таза өттү деп мен айта албайм. Таза өткөн эмес. Көп жерде башка принципмен добуш бергенде мен ачык эле айтам, 4-5 партия, жапжаңы партиялар бир күндө эле добуштуу болгонго мен эч кандай ишенбейм. Бул партиялык шайлоо эмес да. Кандай деп айтсак, бул ушул партияларга кирген топтордун тууган уруттары колдоочулар добуш берген деп эсептесек туура болот да. Бул партиялык шайлоо эмес. Ошондон эгерде партиянын жетекчиси катары айтам. Эгерде таза эмес өтсө, эмне үчүн макул болуп атат сенин партия жыйынтык менен? Эмнеге макул болуп атат? Жыйынтык менен. Сиз суроону башкача бердиңиз. Жок, мен жаңы суроо берип атам. Жок, жаңы биз эч байланыш жок. Таза эмес шайлоо өткөндө. Бирок биз сотко бере албайбыз. Себеби биздин байкоочуларыбыз колунда жанагындай далил бере турган кагаздарыбыз жок болуп атат. Эгерде ошондой далилдер болсо, көптөгөн участкалар боюнча, анда биз айта алатабыз. Бул шайлоо сиз түпкү тамыры менен суроо берип атасыз, таза эмес деп атам, себеби шайлоочуну идея менен, программа менен тартып алган жок эч ким. Мен ушуну айтып атам да. Ал эми добуш берүүнүн жыйынтыгы, эгерде бүтүн Кыргызстан командасы 91 000 добуш алса, ар бир добушка чейин өздүкү. Айрым жерлерде жокко чыгарылган добуштардын арасында тапканбыз. Бул болгон иште. Бирок шайлоо ва эсептөө мезгилинде ал ордуна коюлган. Ошондуктан мен эч байланыш түшүнбөй атам, эгерде Жок, байланышы жок эле, жөн эле башка суроо. биз ал шайлоого 90 000 добушту жокко чыгарганга биз эч аракетибизди эле коюучак, ар бир добушту коргойбуз биз. Биз жогорку кеңешке ушул элдин бир бөлүгү ишеним көрсөтүп, жогорку кеңешке жиберип атат, иштегиле деп. Биз иштейбиз буюрса. Да. Значит, тазабы же таза эмес дегенде, мына баарыбыз эле биз ушу 30 жылдан бери вообще эле таза шайлоо болгон эмес. Бардыгыбыз билебиз. Аны бүт бардыгыбыз билебиз, туурабы? Анан сразу эле бир күндүн ичинде таза болуп кетиши эме эмес да. Анан негизинен жанагы шайлоодун таза эмеси технический жагында эмес да. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин шайлоо таза эмес болуп келген? Себебиден биринчиден биздин шайлоо системабыз азыркы жеке акчанын негизинде түзүлгөн да. Жеке акчанын негизинде. Анан экинчиси мана көрүп турасыздар, почти 70% катышпай атат шайлоого. Ошол жагынан болуп атат. Ошондуктан 30% болгондуктан, вот. 34 ушундай. Анан ошонун где-то 20-25%-ны сатып алганга мүмкүнчүлүк бар да. Значит, ошондон кийин основном сатып алып ататтар. Ошондуктан муну оңдош үчүн бул системаны оңдош керек. Во-первых, нужно шайлоуду бюджеттен болуш керек, как вот скандинавский страна. Япония деле ошондой. Ошондон кийин таза болот. Экинчиден, мынау канча келсе деле 10% келсе деле шайлоо өттү деп эсептейбиз деген бул туура эмес да. 60%тен кем болбош керек, эгер действительно демократически таза шайлоо боло турган болсо. Анан кийин ошондо анан мисалы ошонун эмесине мен ойлойм, мен себеби мен жанагы соцсеттерде иштеп атканда негизинен жанагы жасаган иштеримди анан кантип оңдош керек экен пландарымды программа аткардан тышкары негизинен мен бардыгын айттым. Таза болду келсегер 60% кайдыгерлер келгиле, катышкыла. Ошондо гана только таза шайлоо болот. Келип туруп каалаганыңарды шайлагыла деп ошону чакырып аттым да. Мен ойлойм, что биздин ыйман нуруга именно жана кайдыгер болуп катышпагандар негизинен келип добуш берди деп ойлойм да мен ошолор. Анан бул жерде жанагы эми мындайча айтканда, эгер шайлоо таза болсун десе, значит азыр могу жаңы парламент келдиби, значит ушуну менен жана шайлоо системасын өзгөртүш керек деп ойлойм да. Во-первых, нужно специальный налог киргизип туруп шайлоуду бюджеттен өткөрүш керек. Ошондон кийин заказчик власти будет народ. Бюджеттен болгондон кийин ошондон кийин именно элге иштей турган адамдар келет деп ойлойм да, программаларды жазып. Анан самый главный 60%тен ылдый болсо шайлоо өтпөдү деп явкасына. Ошондой болуш керек. Сиз жаралды мажбурлайсыз, экинчиден сурап атам. Келбесе шайлоочу келбесе. Жок, мындай да. Ал эркин нерсе да. Ал эркин. Жок, туура эмес. Бул жерде мындай да, мындай боло турганбыз. Бул туура эмес. Это мындай.
Жоқ, мындай. Конституционный есть укуктан тышкары обязательства дагы бар, да? Конституционное обязательство дагы бар. Это нужно конституционно обязать, что если ты гражданин, ты обязан участвовать. Понимаете? Милдеттендириш керек, правильно. Конституция киргизиш керек, что ар бир гражданындын милдети, штраф кылабы, башка кылабы, бул милдети болуш керек. Бир эле укукту эле талап кылбаш керек, милдети да болуш керек. Любой укуктун артында милдет болуш керек. Милдет болсо укуктун пайдасы жок, только вред болот. Ошондуктан мен ойлойм, конституционный бул жерде эч кандай нарушение болбойт. Укуктар да бузулбойт. Укукту бергенден кийин алдыңбы укукту, значит обязательстволорду алыш керек. Эгер сен катышпаганыңдан кийин, мисалы катышпаган адам шайлоо таза эмес деп айтканга укугу жок. Доошуну саткан адам туура эмес болду дешкенин аткарбайын укугу жок ага. Понимаете, в чем? Бул жерде кайдыгерлик болуп атат да, какой-то процент доошторну сатып кайдыгер болуп атат болсо, 70% катышпай кайдыгер болуп атат. Экөөнүн тең укугу жок, таза эмес болду дегенге. Тазараак өттү деп атасыз да азыр. Мен айтып атам, бүгүнкү күндө мана ушул шайлоодо мен ойлойм, тазалык жагына бурулду деп. Кыргыздар айтып коет, шайтандын мойну сынды деп. Эми ушул мойну бүтүп калбас үчүн мынан биягына жанагы системаны оңдош керек. Анын мойнун көргөн жоксуз да. Сизде эле өткөн партия, анын үстүнө мандаты көбүрөөк партия айтып атат. Мен бир алпарчы жолу алдым окшойт. Таза эмес деп, сиз таза деп атасыз. Палата куралы бүтө элек да агай. Жок, мен таза жагына бурулду деп атам. Таза жагына бурулду деп атам. Оппозиция экени менимче ошого чейин эле билинип калды окшойт. Бул тазалык жагынан бурулду дейм, себебен биздин мына партиябыз эчтеке акчабыз жок, эчтекебиз жок, өттү. Значит, доошты чистый берди, чистый жүрөгүнөн берди. Эмки мына шайлан Кимде эле жаш партия биздики делечи. Анан 5 панелдик коюлар утуп алдык дегенге кичине. Сиздин партия улуураак. мына жаңы ошондой эле жашмы бирок 10 жылдык партия. жаңы жогоркуңуз кандай болот? Мурдага караганда жакшы болобу, жаман болобу? Эми аны мына мурунку бир мандаттуудан деле тиги канчасы өттү? Бир мандаттуудан дечи. Мурункуларданчы. Эми арасында баары бирге 30дай деп атат го. Шылдың болгондор да келди. Мен алардын ар бирине шек келтиргим келбейт. Арасында тажрыйбалуу, опуттуу, жакшы, билимдүү кишилер бар эле. Анан эми бүт баары таза өттү дегенге мен кошула албайм. Себеби таза өтсө, анда технический жагына сиз айткандай көңүл бөлбөй турган болсо, анда алып салыш керек болчу, мурунку системаны барыш керек болчу. Бир момундай саноо менен, анан кийин болбосо асуу системасын серверге да баарын ошон менен жыйынтыктап аткандан кийин анда кандайча мындай болуп калат да. Анан мен негизи мамлекетте стабилдүү болгонду жакшы көрөм. Дайыма мыйзам чегинде жүргөн кишимин. Бирок иштеген жокпуз, бизге Иман Нуру келип эле бизге теги мен силердин партияңарга шек келтирбейм. Биздин идеябызга эле келип добуш бер дегенде программаны окуган деле киши жок, чынын айтканда. Ал бири-бирине окшош эле. Биздики деле ошондой болду. Стабилдүүлүк керек, же биз оппозициябызбы, же эмнебиз. Бул кишилердики деле мисалы лидер Адакан Кимсенбаевич айтып атат, эки эле жактан күрөш болгон дейт. Бийлик менен эле бул бүтүн Кыргызстандыкы дейт. Себеби президент да эки жолу айтпады беле тиги Адакан Кимсенбаевич жөнүндөгүчү. Анан кийин бул жерденчи мына эмнеге анда тиги ошол эсеп менен кетти. Бир маалда келип туруп почти 50 миңге чыгып аткан партияныкы асуу иштебей калгандан кийин эле жалп деп 20га түшүп. Бардык ошондой. Бардык эмес. Жок, жок. Кээ биринин кулагынан тарткандар көбөйүп кетти резко. Көбөйгөндөр анын үстүнө бул жердечи, мынакей химияда мындай болду. Жанагы жараксыздардын саны көбөйдү. Жараксыздардын саны көбөйдү. Жараксыздардын саны көбөйгөндөн кийин уткандардын прогресс менен кетип атпайбы. Бул жагынан эми кандай парламент болот? Мурдагы парламент менен салыштырганда. Айтыш кыйын, чогулганда билинет да. Жаңа парламент болот, бул сөзсүз турган иш. 70% жаңа депутаттар келген сөзсүз. Алар эртең кече шайлоодо көптөгөн убада берип, эл менен ар кандай убада бергенден кийин креслого отургандан кийин түшүнө баштайт да. Биринчи кезекте эгерде ошол патриоттук көз карашын сактап калса, чын эле мамлекетти өзгөртөм деген ой пикирин сактап калса, анда парламент иштеп калышы мүмкүн.
Эгерде жок, мен ушул райондо мектепти куруп берем, жолду кылып берем деген үмүт менен барса, анда үмүттөрүн токтотуп коюш керек да, себеби үзүп коюш керек. Азыр парламент милдети башка, талабы башка. Ошондой болгон күндө деле кээ бирлер айтат, парламенттин аалы жетпейт, аалы жетер көп нерсеге. Биринчи кезекте парламент конституцияны өзгөртүп алат. Эң негизги бөлүктөрдү өзгөртүү киргизе алат толугу менен. Экинчи кезекте парламент президентке импичмент жарыялаганга толук укукту бар. Оор жол бирок бар. Орлоду го. Орлошкон бирок бар. Бар. Жок, бар. Мүмкүнчүлүк бар. Анан ошол эле мезгилде парламентти кайра чакыруу деген институт бар конституцияда. Ошол жаңы. Бирок мыйзам жок. Мыйзам Ушул депутаттар, даярдайт. ушул шайланган депутаттар ушул мыйзамды киргизиш керек да. Булар өздөрүнө ылайыктап кичине мындай калыстык сактаса, анда ишмердүү депутат болот. Мен бар бир ишенем, жаңы жигиттер, кыздарыбыз келген парламентке. Алар жаңылык алып келет парламентке, албетте. Жагабы мага, жакпайбы, туурабы, туура эмеспи шайландыбы, бирок жаңы парламентте жаңы кишилер келген жакшы да. Жаңылык болот, күтөбүз. Биз бири-бирибизге тийишип, шайлоо мезгилде көптөгөн сөздөрдү айтканбыз. Бирок депутат болгондон кийин, мандат берилгенден кийин, ал ушул шайлаган шайлоочунун ишенимин аткарыш керек да, милдеттүү. Эгерде аны аткарбаса, анда чимкирикке болуп келет, болду. Жанагы чакыртып алуу эрежеси кирип аткандан кийин бул бийлик үчүн бир курал болбойбу? Жакпай калган депутаттарды Жок, ал мыйзамды депутаттар кабыл алыш керек да, ал мыйзамды. Кайсы эреже менен кантип чакырып алат? Бир мандаттуу шайланган депутаттарды же партия менен шайлангандарды деле укук берилеби? Бул эки бөлөк болбош керек да. Эки бөлөк болбош керек да. Экөөнүн тең мүмкүнчүлүк бериш керек. Кандай мүмкүнчүлүк? Партияны шайлаганды ким кайра чакырат? Бир мандаттуу түшүнүктүү, ошо элге кайрылып туруп, жердеги жамаат каршы берсе, кайра чакырса болот. Ал техникалык мүмкүн. Партия менен шайлагандарды кантип кайра чакыруу болот? Демек, анда партияга укук бериш керек. Ошондо партия бекемдейт. Эгерде партиянын съезди менен бул депутат биздин катарыбыздан чыгып кетти, тигилерге кошулуп кетти, биздин партиянын талабына ылайык келбейт десе, анда партия чыгарганга мүмкүнчүлүк бериш керек. Бул ошого жетебиз да, талкуу болгондо сунуштар болот. Азырынча мен силерге ачык айтам, мына бүгүн регламентти ачып карасам, регламентте деле азыркы парламентке ыңгайлуу шарт түзүлгөн эмес. Дагы эле ал жерде 120 депутат деп жазылып турат. Дагы эле ошол жерде ар кандай талаптар турат, бүгүнкү реалдуу акыбалга туура келбегендер. Онан оңдош керек да. Иш көп. Пачка менен өткөзүп атканда үлгүрөпсүң. Кандай? Баягы шайлоо жарыяланганга чейин пачкалап эле өткөзүп аттыңар эле го, мыйзамдарды төп келтиребиз, баш мыйзамга. Жок, ошол эле мезгилде, өкмөт алып келген мыйзамдарды, салык, балык мыйзамдарды баарын даңкылдатып кабыл албады го. Ооба, пачка. Вице-спикер талашып отурбайбы азырга чейин? Муну шайлайбыз, тигини шайлайбыз деп. Бүткөн сөзү. Бир жума калса деле биз шайлайбыз деп. Себеби тарыхта калып кетет. Мен вице-спикер болдум. Мен өтө жоң кызматта иштедим деп. Дагы мен ойлоп атам, бир 10 күн мурда бир депутат ант берди. Кетип атканда болуш керек. 2,5 жылдан кийин, мөөнөттөн кийинчи жаңы депутат келбей турган, 6 жылдык парламент тарыхта болбосун, 6 жылдан ашкан парламент. Туура эмес. Жанагы чакыртып алуу деген партиянын ичинде болсо, партиянын жетекчилигин диктатурасына орнотуп жиберебейби? Келиши мүмкүн. Эми мындай болуп атат да, бул жерде 2010 жылы биз ушуну сунуштаганбыз, Текебаевге айтканбыз. Келгиле партия өздөрүнүн катарындагы адамдарды кайра чакырып алганга укук берели деген. Сиз айткан сөздү айткан. Диктатура лидеров партии болот дейт. Но сен шайлоого барганда сен ошол партияны ант бересиң да, ошол партиянын программасын аткарам деп убада бересиң да. Анан эртең барып алып эле Атамекен фракция исключение эмес. Именно Өмүрбек Чиркешевичтин катарындагы 3-4 чыгып кетти. Ошондуктан бул диктатурадан коркпош керек. Биз партияны бекемдесек десе коркпош керек. Партия жооп берет, шайлоочунун алдында жооп берет. Жок, эч курдан полицияветке бергиле. Лидер эмес. Съезд полицейт албашка. Ошонун айынан чындап эле Атамекен менен Арнамыз 5-чакырылышта булар экөө жоготкон. Арнамыздан 15 киши Талиева баш болуп 16 жака чачылып кетти. Болбогон нерсе. Ыдырап кетишкен. Болбош керек. Ал 5-чакырылыштын проблемасы болгон. Азыркы жакшыраак болобу, жаман? Кандай болот жаңы? Келге цифрага келебиз. 90 мандат. 90 мандаттын эми 3 бакы бир мандаттан бир мандат округтан шайлангандардын 2-3-өнөн эле үмүт бар, калган толук бийликчил болот деп күтсөк боло берет. Анан 3 партия бийликчил. Акыркы 3 партия
оппозициячыл, орто заар жана ушундай. Ыйман Нурдун позициясын билбейбиз. Булар эгерде шайлоо таза өттү деп атса, анда буларды да жоготуп, ошондо Альянста 7 мандат, силерде 6 мандат, 13 мандат оппозициялык маанайдагыдай болсоңор. Альянс оппозициялыкпы? Эми бийликчил эмес да эч кур дегенде. Ачык бийликчил эмес, же бийликчилби? Силер жалгыз эле оппозиция болуп калдыңар анда. Анда оппозициянын үмүтүбүздү үзүп кое беребиз. Анда жалгыз деп көпчүлүк деп айта албайбыз. Мен жеке Көз пикиримде карашыбыз ошол. азыркы бийликтин кадамдарга каршы болуп атат. Ачык, бирок ал жамандык эмес. Муну оңдогула деп түсүнүш берип атабыз да. Ал нормалдуу нерсе. Жана оппозициячыл же мамлекетчил деп азыр эртерээк. Азыр шайлоо депутаттар топтолгондо коалициялык көпчүлүк түзүш керек. Аз Ким ага керет коалициялык дайын көпчүлүк жок, жок. Азыркы жаңы мыйзамдын редакциясында 10 редакцияда коалициялык көпчүлүк жок. Бар. Бар. Оппозицияга мурда Бар. Эки комитет берүүчү азыр жок да. Оборона менен бюджет жок андай. Бар. Коалициялык көпчүлүк бар мыйзамда. Бир гана чечилбеген маселе, бир мандаттуу шарагандар булар группа түзгөнгө укуктуу деген бар. Ал группа жөнүндө сөз жок. Бирок коалициялык көпчүлүк деген бул фракция эмес. Коалициялык көпчүлүккө ошол группада кириши мүмкүн, башка да кириши мүмкүн. 50% жогору болгон көпчүлүк деп эсептелет. Биз башкарабыз деген. Калгандар кааласа жарыялайт, биз оппозициячыл деп жарыяласа болот. Үн чыкпай турса, алар оппозиция деле болбойт, берки да болбойт. Анча-мынча майда-чүйдө комитеттерди берет аларга. Отурат тынпайып, ошондой болот. Бирок бизде өзүнүн оппозициямын деп жарыяланган бөлүккө Болот. мурдагыдай 2 комитет. Жок, ал жоюлду. Ал конституцияда алып таштады. Бирок закондо бар. Статус Закон эми Деле жок. Мындай карама-каршылык жок бул жерде. Конституция жазылбаган нерсе буякта жазылса эчтеке болбойт. Конституцияда одномандатный единый округ деген сөз жок. Демек, эгерде саясий эрк болсо, көпчүлүктө, бийликте саясий эрк болсо, ушул жанагы норманы калтырыш керек. Оппозиция деген жарыялаган фракцияларга көзөмөл 2 комитетти берсе, айкөлдүк болот эле. Бирок ага бара-барма мен билбейм аны. Закондо бар андай талап. Ансыз деле оппозициялык маанайда. Кандай болот жаңы парламент? Сиздин оюңузча? Мына жерде мен эме кылып атам да, в основном почему-то сөз вокруг как будто игра в демократию. Оппозиция, не оппозиция, провластный, не провластный. Деп да, ошондой деп оюн эле болуп аткандай да. Надо же вопрос ставить более серьезно. Эмне үчүн биз бүгүнкү күнгө чейин шайлообуз таза эмес? Эмне үчүн биз өнүкпөй атабыз? И так далее. Мунун системный причиналары бар да. Ал жерде мисалы ошол эле эмнеге өнүкпөй атабыз дер 30 жылдан бери. Жылдан жылга только хуже становится. Почему? Да потому что порог биздин жакшыраак болду деп. Биринчи шайлоо системасында аны оңдош керек. Аны үчүн действительно нужно законы менять, понимаете? Экинчиси денежно-кредитный финансовый системасында, экономический политикада и так далее, налоговой политикада, таможенной политикада, ошонун баарын оңдош керек. А как можно беззаконно это все исправить? Понимаете? Ошондуктан мен сиздерге айтып коеюн. Биз ушуну мен айтып атам да. Мисалы биздин программабызда мына мен жоопкерчиликтүү эле айтып коеюн, себеби муну мен мына во всеуслышание айтып атам. Биз программабызды предлагать этип атабыз, что 5 жылдын ичинде Кыргызстанды жакырчылыктан чыгарабыз деп. 5 жылдын ичинде орто маянаны 45 миңге чыгарабыз деп атабыз. Орто пенсияны 15 миңге чыгарабыз деп атабыз. Минимальный пособияны 8 миңге чыгарабыз. И если вакыт болсо, я могу механизм весь рассказать. Каждый шаг могу рассказать, как это все осуществить. Ошонун бардыгыны ишке ашырыш үчүн ал бардыгы закондун түрүндө, на основании закона должны быть. Ошондуктан ошол закондорду өзгөртүш керек. Ошого ыңгайлатыш керек бүт барды, системаны, бүт бар жокту ыңгайлатыш керек. Ошон үчүн вот что такое, я думаю, задача парламенттин эмес. Именно ушул жагда биздин партия ушуну именно ушуну менен заниматься этебиз. 85 киши сиз менен макул болот деп ойлоп атасыздар. Силерде 5 эле мандат. Жок, бизде не важно. Я думаю, что мына Исхак эле айтып атпайбы, если мы правильный жакшы болсо, эмнеге колдобойт булар? Эгер булар колдобосо, биз действительно 5 жылдын ичинде жакырчылыктан чыгарабыз деп механизмге чейин айтып берип атса, булага чейин айтып бериз. Эмнеге булар каршы чыгат? Каршы чыкпайт. Парламенттечи? Провластный деле каршы чыкпайт. Эгер каршы чыга турган болсо, элдин немеси көрүнүп калат ким экен. Парламенттечи ушундай кызык нерселер болот. Сиз туура нерсени айтып атканда дагы башка фракциялар сизди колдобой коюшу мүмкүн. Ошону оңдош керек. Вот именно в чем-то и дело. Ошону биз айтып атабыз. Биз мана шу Ыйман Нуру биз айттык, что мана шу Ыйман Нуруну биз айтып атабыз, что жаңылык менен
Мен тазалыкты киргизели деп атабыз, эмне саясатка. Вот ошону киргизебиз. Биринчи бөлүгүбүз бүтүп калды. Аябай кыска бирдеме десеңиз. Жерден депутаттар эми түздөн түз өкмөт ишине да кийлигишкенде акыңар жок да. Азыр аткаруу бийлик жөнүндө өзүнчө закон бар. Анын үстүнө президент өкмөттүн башында турат. Силер өкмөттүн отчетун караганда дагы президент келбейт. Президент не подотчетун жогорку кеңешке. Азыр конституция боюнча дагычы. Премьер-министр келет. Премьер-министр вроде өкмөт башчысы, бирок өкмөттүн башында президент турат. Бул жерде көп закондо карама каршылыктар бар. Программаны өкмөт алып келет силерге. Анан экономика, чарба иштерин баарын өкмөт чечет. Если мы политическая партия, если мы предлагаем политические изменения сделать, политическая система предлагать любой гражданин может. Я тоже не обязательно. Партиянын именно идеясы ошондо да. А то получается. Угат көрөсүңөр, угат. Экинчи бөлүк өтөлү, биздин биринчи бөлүгүбүз чыгып калды. Мен азыр окуп берейин, экранга дагы чыгат 4 пикир, 4 башка адамдын. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мынтип айтып атат. Бул элдин чечими. Мурун партиянын атынан көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин партия лидери жалгыз чечип келген. Азыр жалпы партиядан тышкары анын ичиндеги ар бир талапкердин татыктуу же татыктуу эмес экенин эл өзү чечти. Ошондуктан бул элдин баасы. Ар бир талапкердин артында аны колдогон кадимки шайлоочулар бар. Ошондуктан шайланган бир дагы талапкерге каршы сын айта албайбыз, дейт. Жарандык активист Нурсултан Акылбек мынтип айтып атат. Жаңы парламентке 10-жылдагы эски Ата Журт партиясындагылардын көпчүлүгү келди. 6-чы чакырылышта мыйзамды окуган, аны түшүнгөндөр, ачык пикирин билдиргендер бар болчу. Азыр баягы элдин кыжырына тийип, текст окуй албагандар, ага кошумча эми блогерлер дагы өттү. Ашканага барып ээси менен урушкан башка, мыйзам жазган такыр башка. Бул парламенттин сапаты мурункудан төмөн болот. Блогер Эрулан Көкүлов айтып атат. Депутат болуп шайланган жигит. Тамагаш, дары-дарымек менен коомду камсыздоо тармагындагы мыйзамсыз иштерге бөгөт коюуга аракет кылам. Бул мен билген маселелердин бири. Бийлик отур десе эле отуруп калбайм. Эми кандай саясий басым болоорун азырынча билбейт экенмин, бирок эгер кайсы бир маселе боюнча туура эмес чечим кабылданып жатса, мен аны ачык айтып чыгам. Унчукпаган балык депутат болбойм, дейт. Силердин коллега жаңы. Кийин айтып атат. Шайлангандан кийин айтып атат. Депутат болууга талапкер Клара Соронкулова. Добуш берилген күнү мен Токтогулдагы шайлоо түйүнүндө болдум. Жараксыз болуп калган бюллетендерди бийликчил партияларга бөлүштүрүп коюп жатышыптыр. Кээ бир шайлоо тилкелеринде жараксыз бюллетендерди ачкандан коркуп отурушат. Биз анча бюллетенди эмне кылабыз? Маселе бар бул жерде дагы. Балким биздин добуштар ошол жактадыр, дейт. Ушул 4 пикир жөнүндө силердин оюңар. Кимиңер кайсы пикир жөнүндө? Талкуулар, ар бир адамдын өзүнүн пикири бар. Жок. Кайсынысы менен макулсуңар, кайсыга каршысыңар? Жана жаш жигит айтып атпайбы, мен унчукпай отура албайм деп. Депутаттын иши сөз менен эле. Мен бир спикерге атын айтпай эле коеюн. Жогорку кеңештин кандай милдети бар десем ошону айта алган эмес. Анан ал киши унчукпай отуруп эле, кээ бири тил менен эле сүйлөшсө элдин баары ойлойт бул иштеп атат деп. Эми ал тил менен негизи жогорку кеңештин бул биринчи функциясы бул мыйзам чыгаруу. Экинчи мыйзамдардын аткарышын көзөмөлдөө. Анан үчүнчү шайлоочулар менен иштеш керек. Мурунку партиянын системасы менен келгенде шайлоочулар менен иштеген жак кичине аксап калган да. Кичине эмес, аябай эле чоң аксап калган. Партиянын лидерлери чөнтөктөрүн толтурган, жана биринчи оңго деген билесиңер канча $100,000 алышкан, ошол менен кете беришкен. Эми азыр экинчи функциясында эле жогорку кеңеш татыктуу аткар дегенди мен айта албайм. Анан ал жигит келип мен момундай кылам десе, ал аракети болсун. Бирок кээ бир мыйзам эмне дегенди билбегендер да келбейт азырчы. Ошону айтып атат. Билбейт да мыйзам эмне дегенди билбейт. Анан кээ бир айтып атпайбы, мен мыйзам жаза коем, мыйзам өткөрө коем депчи. Мыйзамды өткөрүүнүн өзүнүн процедуралары бар да. Эрежелери бар да. Процедураны колдонбой эле өткөрөм деген жок да. Мисалы мен жана өлүм жазасын киргизгиле деп өткөн жылы жанагы өзгөчө жаш өспүрүмдөрдү атасы кызын сотуктап атышпайбы? 11 жашка чыккандарынчы. Бир нече кишини өлтүргөндөрдү. Мамлекетте миллиарддаган долларлар уурдап кетип, кичине бирден берип коюп кутулуп кеткендер өлүм жазасы киргизсин десем, Никитенко мага жазган.
Аны биз башкы прокуратура менен өкмөткө макулдашууга жибердик бул мыйзам долбоорун депчи. Өкмөткө мыйзам долбоору мына Исхак саңыз жакшы билет, эгер макулдуу керек, ал эгер бюджеттен каражат керек болсо, мыйзам аткарылышыначы. Бул жерде кереги жок болчу. Анан мындай мыйзамды өткөрөбүз деген юристтер катуу юристтер келсе, мындай тырмак чыгарылгандан да биз чыгын чыкпайт. Мына пикирлер жөнүндө кимдин ою бар, кандай? Азыркы сиз айтып өткөн жана пикирлер боюнча Конституцияда көрсөтүлгөн чындап эле мыйзамдарды жазуу жана алардын иштөөсүн көзөмөлдөө депутат милдеттеп турат. Бирок тил менен эле эмес дегенге кошулбайм. Депутат трибун. Анын тарыхый, чыныгы, классикалык түшүнүгүндө трибунанын ээси. Трибунада үн чыкпай турган болбойт. Депутаттын иши ошентип өзүнүн чоң заявлениялери менен коомдо пикир жаратып, өкмөткө басым жасап, ошолорду иштеткенге мажбурлаш керек. Мыйзам жазуу, аны өткөзүү. Эми жаш жигиттер айтып атат, бирөөсү блогер деле өтүп кетти. Паланча чакырылышта, ар бир чакырылышта эле нормалдуу жакшы депутаттар болгон. Азыркы келген депутаттардын ичинен айрыкча преференциалдык ыкма менен келгендер, мына мыйзамдын баштапкы демилгечилеринин бири Исхак Аксаматович, сапатын салыштырсаңыздар, жарым жылдан кийин көрөсүңөр. Бир мандаттуу келген депутаттардан преференциалдык ыкма менен тандалып келген депутаттардын деңгээли алда канча өйдө болот. Сиз дагы ошондой тизме менен келдиңиз, сиз дагы бир мандаттуулардан өзгөчө болот. Ошондуктан башаламандык кылбай 100 миңден ашык баягы биздин добуштар тиякта деп айтып атпайбы Клара Соронкулова. Ал жерде алардын добушу болсо дагы көп эмес. Бирок ошончо бракты чыгарган шайлоо системасынан баш тартуу үчүн бир мандаттыкты жоготуп, толук эле преференциалдык системага өтүп, акимдерге машина алып бербей, анын ордуна смартматик, жакшынакай, заманбап технологияларды алып, ага көп деле акча кетпейт. Керек болсо ал булактары да бар, таза шайлоо өткөзөм десең, аны каржылап бере турган адамдар да, эмеле уюмдар деле табылат. Болгону саясий эрк керек. Ошондуктан кийинки парламенттин курамында чындап эле акыл эстүү балдар кыздар бар, атүгүл бийликчил партиялардын катарында да. Ошолор бир күчкө чогула алса, сөзсүз эле оппозиция болуп кетүү максат эмес да, сөзсүз эле бийликке дайыма каршы болуп, жакшы адамдардын тобу чогулса, депутаттык топ деп мыйзамдашканда депутаттык топ менимче 5-чи чакырылыштын аягында баягы арнамысын чырынан кийин ошол адамдар өзгөртүү кыла алышы, айтмакчы, жалаң ушул жаш балдар, баягы мыйзамды деле билбейт, процедурасыны билбейт, ошолордун көзүндө от жанып, ошолордун азыр күчү жана каалоосу бар. Ошолор өзгөртөт. Ага чейинки көрдүк го, үн чыкпай отурган балык депутаттар үн чыкпай эле мыйзам жазып, бир мыйзамга жакшы мыйзамга Жанар Акаев менен Масалиев мисалы үчүн автор болсо, со авторлор 16 киши артында жүрөт. Анан кийин кокус эле президенттен вето келип жибир мындайраак шамал болуп кетсечи, баягылар таппай каласыз. Баягы эки демилгечи эле калып калат трибунада. Баягылар жок, мен чыгарып салчы деп тызылдап чалышат. Ал сыр эмес, Мына депутат билет. Сиз бир нерсе айтайын деп. Мен ойлойм жана мен Дастан Бекешев менен мындай жакыныраак да сөйлөштүмдөр. Жагабы, кимге жакпайбы, бул элдин талдоосу. Анан кийин ар бир действительно партиянын артында, ар бир жанагы талапкердин артында өзүнүн шайлоочулары бар, өзүнүн эмелери бар. Ошолор бердеши. Анан эми дагы мен бир нерсени айтып коеюн. Мына 2 жылдан бери шайлоо менен элекпиз дагы бар жогу өлүп атпайбы? Баткенди караңызчы. Уже настолько уже опустились, что биздин соседдер, в общем-то, ни насколько не сильнее нас, бизге кол салып атпай, военная агрессия кылып атпай. Ушуга чейин жеттик да, понимаете? Азыр дагы бир шайлоо, дагы бир жыл боло турган болсок, бүт бар жогубуз өлүп атканда, бир шайлоо менен эле жүрө беребиз. Наверное, задача государства не в том, чтобы играть в демократию или власть. Это, наверное, надо решать более действительно жанагы экономика которую мамлекетти күчөтүү, орун жанагы ата мекенди көндүрүштүрүү, орун жана жумуш жайларды орундатыш, элдин жашоо турмушун көтөрүш. Вот настоящая политика, а не вот это вот тот взял, это оппозиция, это не оппозиция. Настоящая политика это вот это, а все остальное политиканство. Ошондуктан мен ойлойм, нам нужно прекращать это и наконец-то начать работу. Нам парламент кандай болот, андай болот, булар андай. Ну, время покажет. Надо начинать работать. А может действительно оңолуп кетет. Понимаете? Экинчи рет айтып атасыздар, демократиялык принциптердин жыйынтыгында сиз шайланып келдиңиз.
ошол демократиялык эрежелер, преференциалдык система Да речь не обо жыйынтыгында мне, не обо мне. Демократиянын эместе шайлатуу. кечээки өзүнүн оюндун эрежесин Нынешняя демократия не имеет ничего общего с настоящей демократией. Нету никакой демократии. Кайсы демократия это? Демократия это прежде всего равные возможности для всех. Анда азыркы системадан башташ керек экен. Акчанын негизинде түзүлгөн эме кандай равный условия? Менде акча жок болсо сизде бар. Экөөбүздүн кандай равный условия? Мен акча жок, барган жокмун дазы. Менен бабановду салыштырып понимаете в чем? Анан кийин жанагы элементарный финансыга жанагы кредит алыш боюнча деле равный эмес да. Бабановдун тагдырынан Кудай сактасын. Эми мындай кылыңыз. Мен должностторго барганда какие равные условия? Понимаете, демократия это когда равные условия для всех. Первоначальный стандарт. Губернатор болдуңуз, жетини били. Губернатор болгонумду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен курултайда мени шайлагандар. Анан кийин 3 жылдан кийин алып койбоду. Ошол да демократия. Бардым. Каякта дедим? Ошол демократия. Убактыбыз супер демократия. Ошол настоящий демократия. Андага келгенде настоящий болуп калат. Сизди шайласа демократия. Демократия эмес. Понимаете в чем? убактыбыз болуп калды. Акыркы 10 мүнөтүбүз калды. Корутунду сөздөрүңөр эмне азыр туура эмес болуп атат, шайлоодобу, парламент ишиндеби, ушундай, парламент менен байланыштуу. Жана эмне кылыш керек дегенде. Кимиңер баштайсыңар? Сол жактан баштайлы анда. Же мейли. Шайлоо жаңылык болду. Буга баа бериш керек. Мына Дастан айткан сөз туура эле. Мүмкүнчүлүк берди. Дастан Бекешев деген жигитти эл жөн эле шайлап койду. Эки районда против всех утуп кетти. Бул деле көркү жакшы. Жакпаса утпайт да. Анан бир принциппен биз буларды тааныбайбыз деп койду, болду. Ал эми партиялык тизме мененби же бир мандаттуу мен жеке пикирим боюнча бирөөнү тандаш керек болчу. Же баары тең бир мандат болуш керек, же баары тең бир партиялык тизме менен кириш керек. Эки бөлгөнүн башынан эле кичине карама-каршылыкка дал келтирет да. Ошондуктан кимдин статусу кандай болот? 20 000 дош алып берген бир депутат болгонбу же 500 дош алган депутат тең болуп атат да. Ошондуктан ушул принциптен качыш үчүн бир багытка кетишибиз керек болчу. Эми болор иш болду дегенде, азыр биз бир гана жолуна барыш керек. Султанбай абдан туура айтып атат. Биз иштешибиз керек. Бирок бир нерсе айткым келип атат. Мен 21 жылдан бери саясатка аралашып жүрөм. 5-чи жол депутат буюрса болуп калам. Бул сөздөрдү далай укканмын. Койгула эми урушпайгыла, ушу кишинин тегерегинде биригели алдына чыгабыз деген бар болгон. Мен башкача айтат элем. Келгиле депутаттар, болочок депутаттарга айтат элем. Кичине ойлонуп келели. Бир адамга кызмат кылганга келген жоксуңар. 10 адамга эмес, силер миңдеген адамга кызмат кыласыңар. Ошону ойлонгула. Мына Эрулан айткан сөзү бар. Эгер канчалык бул сөзү ишке ашат, мен билбейм. Бул жаш жигит өсөт дагы. Балким өсүшү мүмкүн да. Үмүт бар. 17 000 дош алгандан кийин бул оңой эмес. Эгер бул артистизм болбосо эле. Ошондуктан эгер ушундай үмүттөр менен болсо, ушундай аракет болсо, аракет кылышыбыз керек, чогуу ишенишибиз керек да. Башка жол жок. Биз бир багытта кетип баратабыз. Жаманаттуу болсок да чогуу жаманаттуу болобуз. Мактасадар, депутаттарды эч ким мактабайт эч качан, туугандарынан башка. Бирок биз аракеттерди жасашыбыз керек. Туура айтып атат, Султанбай дагы туура айтат. Оппозиция, позицияда бөлүнбөш керек. Кошоматчылыктан качыш керек. Кызмат кылгандан качыш керек. Мен тиги байкеме абама, акама жагып калам деп аракет кылбаш керек да. Өзүнүн пикирин так айтып, дошун так бериш керек. Болгон ошол эле. Башка эчтеке кереги жок да. Сиз Мен бул жогорку кеңешме жана 3 бийлик өзүнүн алдындагы маселени айттым. Ал Конституцияда да закондо да жазып бар. Эми бүгүнкү күндө азыркы келе турган жогорку кеңештин жумушу көп. Жаңы Конституцияга көп мыйзамдар шайкеш келбейт. 80-90% шайкеш келбейт азыр. Даже ушул регламент жөнүндө өзүлөрү да айтып атпайбы. Анын үстүнө даже шайлоо жөнүндө закондо да карама-каршылыктар бар Конституцияга. Мисалы билим боюнча делечи. Конституцияда бир нерсе айтып турат, закондо башкача айтып турат да. Анан трибунаны использовать эткендери да бар. Бирок анын негизги милдети ал закон менен жазыш керек. Трибунаны колдонсун, сүйлөсүн, айтсын. Мен каршы эмесмин агачы. Негизи мамлекеттин келечеги керек бизге, түптөлүү керек. Ошон үчүн мен ал тиги болбой калдым деп мен бүгүн төшмө плакат көтөрүп алып көчөгө чыкпайм. Мен астеле өзүм жумушум бар, өзүм үлүшүмдү мамлекеттин өнүгүүсүнө кошо берем мен булчу. Анда эмес, просто элдин ишенимин алып койгон бул жакшы эмес деп эсептейм. Экинчиден, мына азыр тиги келе турган парламенттеги оор малда келатат.
Хоп майлы парламент болбош керек. Бирок көп укуктары кыскартылган. Азыркы жаңы конституция боюнча мурунку парламенттер менен салыштыруу болбойт. Өзгөчө 5-чакырыш мененчи. Анан эми келгендер дагы уят болбойын деп аракет кылыш керек да. Себеби мамлекеттин беделине чоңдоо кетиришпедиби? Уят болбодук көп эле мамлекеттерге барган жерденчи. Күлүп атпайбы? Даже мигранттар кээде көп миграция боюнча көп иштеген, мына Исхаков жакшы билет. Ошол диаспоралар айтат, ушул келбей эле койсо болот эле дейт. Биз даже тажик менен өзбектердин алдында баш жерибиз каратабыз. Же орусча жакшы сүйлөй албайт, же окуй албагандар депчи. Анан эми орусча сөз сүйлөш керек. Мамлекеттин эми башка мамлекетке барып жолугуп атканда орусча сүйлөп койсо туура эмес болобу? Ал жерге ким котормочу болот, мисалы башка кишилер менен жолугуп аткандачы. Кыргызстанда сүйлөй бер мейли кыргызчачы. Анан мамлекеттик тил бар биздечи, бирок официалдык тил да бар да. Муну да унутпашыбыз керек да. Канчалык көп тил билсең, ошончолук сен бай болуп эсептейсиң да. Анын эч жаманчылыгы жок да. Анан кай жерде эмне кылышты ошону да билиш керек да депутаттардын кээ бирлеричи. Мурдун чукуп уктабай, же тиги чирелеп жатып албай, кишилер менен жолугушуп атканда кийимден баштап кичине баскан турганды оңдош керек болуп атпайбы? Биз убагында даже окутчубуз, алып барып туруп тиги Биржман Проондун эсебинен, ал момундай, бул мыйзам чыгаруу мындай, делегация болгондо мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Закон творчество кандай болот ошондойчу. Анан бул жерде жогорку кеңешке мен азыр чечим чыга элек БШКнынчы. БШКнын чечими чыгып, биринчи сессияга чогулганда анан азыркы парламенттин иши токтолот. Мыйзам чегинде болуш керек. Алар ант бериши керек. Ошондон кийин анан депутатбыз десе болот. Анан кээ бир азыр шайланып эле камакка түшүп атпайбы? Азыр да түшпөдү. Мисалы Таштанбек Акбөкөн. Түшүлек, но жок, арест болду экен. Шайрбек. Эми болор болду деп ким айтты, азыр эсимде жок. Шайлоо өттү да. Чындап эле стабилдүүлүк үчүн компромисске баруу керек. Компромисстин кандай варианттары болушу мүмкүн? Биринчи кезекте уюштуруучу тарап катары, бийлик катары, мамлекет тараптан кетирген катачылыктарын мойнуна алып, ичилик бизден кетти деш керек. Анын жыйынтыгында Боршайком толук бойдон кетиш керек, жана алар өзүнүн жазасын алуу керек. Өзү Боршайкомду былтыркы 5-октябрдан кийинки окуялардан кийин эле, же президент шайлоодон кийин эле Садыр Нуркожоевич алып салыш керек эле, жаңылаш керек болчу. Ал эми кечиксе да, эми экинчи ирет момундай нерсе болуп атса, кимдир бирөө жооп бериш керек да. Анан кийин өтпөй калган партиялар, наразы тарап, саясий күчтөр менен бийлик диалогко барыш керек. Чырдашып эки тарап боло берсе, коомдо чыңалуу башталат. Ар тарапта да көп болбосо да колдоо бар, каражат, ушундай нерселер бар. Ошондой нерсени жаратуу үчүн ошолорго дагы мандат бере албаса дагы башкача компромисстүү бир нерселерди сунуштап, аларды мамлекеттик кызматка тартсын, же бирдеме кылып иш кылса коомду тынчтандыруу. Бүгүнкү күндө чындап эле энергия кризисинин алдында, оор кыштын алдында маанилүү. Биз шайлоонун жакшыбы жаманбы жыйынтыгын танып, жаңы парламентти ишке киргизип, жулунуп атат агайыбыз, баарын оңдойбуз, ушуларга тезирээк иштегенге шарт түзүп берели. Коротунду сөзүңүз. Наконец-то иштеш керек. Анан чын эле саясат сорой эмес, саясат жүргүзүш керек настоящий. Черчилль айткандай, надо политикой заниматься, а не политиканством. А политика — это когда укрепляешь государство, экономиканы көтөрөсүн, элдин тиричилигин көтөрөсүн. Вот что такое политика. Ошону менен заниматься этиш керек. Наконец-то нужно дать возможность. Может, действительно, мына Исхак айтып атпайбы? 70% жаңыланды. 23% эски эмелер келиптир. 70% жаңыланды. Алардын ар түрдүүсү бар да. Нельзя сказать, что они на что не способны. Бекеринен артынан 17 000 бекер алган жок, 10 000, 20 000ден алып аткандар бар. Бекер эмес да. Ошолор келсин, анан көрөбүз да кандай болот. Время покажет. Анан кийин бул жерде азыркы состояние такое, что жөн эле мындай сүйлөп, тудаста кылып кутулуп кетпейт азыр. Нужно конкретно решать вопрос. Эгер вопросту чечпесе, анда сразу эле көрүнүп калат ким кандай экен. Себеби мамлекет уже каяка жокко кетип атат уже бүгүнкү күндө. Муну оңдош керек да. Надо спасать государство, надо работать наконец-то. Төйле демократия эле ойноп жүрө бербей. Биздин убактыбыз да аяктап калды. Биз бүгүн жаңы жогорку кеңеш кандай болот деген темада талкуу кылдык. Биздин талкууга Кубанычбек Исабеков катышты, жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери. Авсаматович Исхак Масалиев катышты, жаңы шайланган мурда 4 чакырылыштын депутаты. Шайырбек Маматокторов, журналист жана саясат талдоочу, жана
дагы бир жаңы шайланган депутат мына чечим чыгат го, Султанбай Айжигитов, 2 жолку губернатор жана азыр Ыйман Нуру деген партиядан шайланган депутат. Рахмат силерге барыңарга, саламатта болуңуздар. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.